Сиз угуп жаткан Марал радиосу Айлампа программасы аркылуу өз уктурууларын улантат. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков калктан келип түшкөн ар бир кайрылуу сөзсүз жооп берилерин, ал четте калбасын белгилеп өткөнү бар. Бүгүнкү күндө ушул жарандардын арыздаттануулары, алардан кайрылуулары кандай негизде, кандай тартипте каралат жана аларга жооп берүү эрежеси кандай? Бул жана башка суроолорубузга жооп алып берүү максатын көздөп жатабыз. Студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча бөлүмүнүн башчысы Саякбай Субанов. Саламатсызбы, Саякбай мырза, студиябызга кош келипсиз. Эгерде сизде суроо же пикир пайда болсо, анда 68 06 06 телефон номерин териңиз, мындан тышкары 0701 11 44 30 телефон аркылуу түз WhatsApp номерибизге билдирүүңүздү жөнөтө аласыз. Саякбай мырза, айтыңызчы, мына ушул жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүн мен билгени акыркы бир 4 жылдан ашуун убакыт болуп калды, жетектеп келе жатасыз. Азыр жаңы президент ишке киришкенден бери ушул кайрылуулардын саны, тенденция кандай, өстүбү же ошондой эле бир калыптабы? Азыр акыркы айдын жыйынтыгы жана кварталдын жыйынтыгын чыгардык эле. Ошолордун жыйынтыгы менен жарандардан келип түшкөн кайрылуу президент атына өскөндүгү байкалып атат. Мисал алсак, жазуу жүзүндөгү эле бул почта аркылуу жана электрондук атайын дарек бар, президент кейжи деген. Ошол жерге келип түшкөн жазуу жүзүндөгү кайрылуулардын саны кескин өсүп кетти. Биринчи кварталдын жыйынтыгы боюнча 39,5%, мындайча айтканда 40%га өсүү болду. Өткөн жылдын биринчи кварталына салыштырмалуу 18 жылдын биринчи кварталында келип түшкөн кайрылуу. Анын ичинден дагы анализ кылып көрө турган болсок, талдоо жүргүзүп, келип түшкөн кайрылуулардын көпчүлүгү сот жана укук коргоо органдарынын иштерине байланыштуу болуп атат. Бунун да бир объективдүү себеби бар. Себеби мына өзүңүздөргө маалым болгондой, жылдын башында президентибиз коопсуздук кеңешинин атайын жыйынды өткөрүп, ошол жерде айтты эле, ошол маселеге байланыштуу дагы ошо жарандардан кайрылуулар кескин көбөйүп кетти. Бул каттардын мазмуну ошол сот, укук коргоо же көзөмөл органдарына болгон ишенбөөчүлүк, же алардын кыймыл аракетине байланыштуу болуп атабы, же болбосо кандайдыр бир маселебизди мындай чечип берүүңүздү өтүнөбүз деген мазмунбу? Бул жерде ар бир келип түшкөн жарандардан кайрылууларды биз ушул бөлүмдө абдан дыкаттык менен окуп чыгабыз. Себеби ал кат боюнча туура чечим кабыл алып, маселесин туура тактап, ошону туура жетекчиликке да жеткиришибиз керек да. Ар бир каттын аркасында тагдыр турат да. Сөзсүз тагдыр турат. Бир эмес, бир нече тагдыр турган дагы кайрылуулар болот. Ошондуктан ар бир кайрылуу окуп чыгылып, ошол жерде эксперттер мыйзамга ылайык кандай шартта кантип каралыш жөнүндө чечим чыгарышат да, ошонун негизинде кайрылуунун мындан ары каралышы чечилет. Эми өзүңүз айткандай, ал жерде ишенбөөчүлүк эмес, көпчүлүк учурларда соттор боюнча келип түшкөн кайрылууларды талдаган мезгилибизде эми сот иштеринде көбүнчө эки тарап болот. Сөзсүз сот бир тарабына чечет. Ал жерде ошол кабыл алынган соттун чечимине, соттун актыларына нааразы болгон жарандар болот. Ошондой эле процессуалдык мөөнөттөрдүн бузулушу, мына созуу иди көптөн бери карабай атат. Ал эми башка укук органы, прокуратура жана тергөө жүргүзгөн органдарда тергөөнү бир тараптуу, бир жактын кызыкчылыгын көздөп жүргүзүп атат дегендей өзүнүн шек саноолору менен жарандар кайрылышат. Алар боюнча ошо тийиштүү мамлекеттик органдар менен, укук коргоо органдары менен, президенттин аппаратынын бөлүмдөрү менен тийиштүү иштер алып барылат дагы. Ар бир келип түшкөн кайрылууга мыйзам чегинде биз тарабынан, мамлекеттик органдар тарабынан тиешелүү жооптор берилет. Жазган кайрылуунун маселенин маанисине, маңызына жараша. Негизи келип түшкөн кайрылууларды багы кат жүзүндө жазып, анан кайрылгандар көппү, же болсо электрондук дарек аркылуу эле жөнөткөндөр дагы барбы? Арбунбу? Жарандардын кайрылуулары тартиби Кыргыз Республикасында жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө атайын мыйзам бар.
Бул мыйзам 2007-жылы 4-майда кабыл алынган. Андан кийин бир нече жолу өзгөртүүлөр кирген. Ошол акыркы кирген өзгөртүүлөрдөн ошол электрондук каражаттар аркылуу келип түшкөн кайрылуу дагы жазуу жүзүндөгү кайрылууга теңештирилип, ошону менен бирдей эле каралат. Биз мына биринчи кварталдын жыйынтыгын талдай турган болсок, жазуу жүзүндө мунун ичинде электрондук кайрылуулар кошо эсептелип атат. 3028 кайрылуу келип түштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгилинде 2171 болду эле. Мунун ичинен ошо сиз айткан электрондук кайрылуулардын саны 550 болду. Биринчи кварталда быйылкы жылы келип түшкөндөрү. Басымдуусу кат жүзүндө жазышкандар экен да, Көпчүлүгү ушу кат жүзүндө кайрылышкандар болот да. Андан сырткары биздин жарандарыбыз коомдук кабылдамаларга келип кайрылышат. 2 коомдук кабылдама бар президенттин. Бирөөсү ушу Бишкек шаарында, экинчиси Ош шаарында жайгашкан. Ош, Баткен, Жалал Абад областтары боюнча коомдук кабылдама деп эсептелинет. Ошол жерлерге келип дагы жарандар өздөрүнүн ушу көйгөйлүү маселелери боюнча алардын чечилиш тартиби кээде ушундай сурап калышат. Ушундай маселем бар эле, ушул маселе боюнча кантип, кандай тартипте, кайсыл органга кайрылсам болот деген суроолор болот. Ошол жерде биздин атайын адистер отурат бөлүмдүн, президенттин аппаратынын кызматкерлери. Ошол кишилер ушу келген суроо талапка, арызга ырайык ошол жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Ошону менен бирге эле ошо арыздарды кабыл алат. Арыздарды кабыл алып, аны тиешелүү ошол мамлекеттик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте карап чыгышып, жарандарга жооп беришет. Андан сырткары ошол коомдук кабылдамаларга биздин жарандар келип, ар түрдүү ошол президент жүргүзүп жаткан саясат боюнча, анын кабыл алган жарлыктары, буйруктары, жүргүзүп жаткан саясаты жөнүндө маалыматтарды уккусу келет. Кандай маселелер болду. Мына өткөндө 2 чоң жыйын болду эле коопсуздук кеңеши менен, анын региондорду өнүктүрүү боюнча. Ошол маселеде жарандарыбыз келип сурап атышты. Мындан ары кандай болот, эмне иштер жүргүзүлөт, буларга ким жооптуу болот деген ушундай тартипте ошол жерде маалыматтар берилип турат экен да. Укуктук маалыматтар берилип турат. Кээ бир учурларда мыйзамдарды таппай атабыз, жарлыктарды таппай атабыз деген жарандар болот. Аларга дагы ошол жерден мыйзамдарды көргөзүп, окуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Угармандардын эсине салып өтөйүн, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча бөлүмүнүн башчысы Саякбай Субанов студиянын мейманы. Сурооңузду 68 06 06 телефон аркылуу бере аласыз же 0701 11 44 30 WhatsApp номерин терсеңиз болот. Саякбай мырза, мына албетте кайрылуулардын саны 39-40%га чейин биринчи кварталда үстүбүздөгү жыл өскөндүгүн айттыңыз да, бирок бул каттардын бардыгы менимче жоопсуз калбашы керек, кандай гана кат болбосун, анткени ал бир үмүт менен, ишеним менен ушунун баарын жөнөтүп атат да. Жетишесиздерби бардыгына? Сөзсүз туура айтасыз. Канча күндө реакция кылынып жооп берилет? Президентибиздин койгон талабы да ошондой болуп атат. Мына Сооронбай Шарипович Жээнбеков президентибиз өзүнүн сөзүндө дагы ошо дайым айтып келет. Жарандардан келген ар бир кайрылуу сөзсүз каралып, ага мыйзам чегинде жооптор берилиш керек, каралбай калбаш керек деп. Себеби АКШнын айтканы боюнча жарандар бардык жактарга кайрылып, анан ошол жактарда маселеси боюнча кээ бир убактарда жеткиликтүү түшүндүрүү менен ала албай, кээ бир убактарда өздөрүндө мындай шектер болуп калат. Ошол нерсени мыйзам чегинде кандай болсо ошондой туура түшүндүргүлө. Ачуу болсо дагы, таттуу болсо дагы ошонусун мыйзам чегинде түшүндүрүп бериле деп ушундай талапты коюп атат. Ошол себептен бизге келген ар бир кайрылуу сөзсүз каралат, анын жыйынтыгы боюнча мыйзамдуу жооптор берилет. Кээ бир учурда биз ошол өтүнүчтөрдү четке каккан учурлар болот. Ошондой учурларда биз сөзсүз кайсы мыйзам негизинде ошентип четке кагып атабыз, ошолорду келтирүү менен мындай негиздүү жоопторду беребиз да. Жаран ошого унангыдай болуп. Канча күндөн канча күнгө чейин? Мыйзамдарга ылайык жарандын кайрылуусу келип түшкөн күнү каттоого алынат дагы, ошол 14 жумуш күн ичинде каралып жооп берилиш керек. Бирок ушундай кээде маселелер болуп калат. Кайрылууда
бир орган эмес, 3-4 орган карап ошол маселени чечиш керек болуп калган учурларда мөөнөттөр да узарылат. Анан кээде текшерүү иштерин жүргүзүш керек болуп калган учурларда ошо узартылат, бирок 30 күндөн, жумушчу күндөн ашык узартканга мүмкүнчүлүк бербейт мыйзамдар. Уланталы азыр эң алгачкы байланышка чыккан угарман бар. Саламатсызбы? Студиянын номери 68 06 06 жана 0701 11 44 30 номерин териңиз. Саламатсызбы? Кулак сизде угарман. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык сурооңузду айтыңыз. Малдыбаева Бибажар Акиевна, мен 8 жылдан бери президентке, аппараты президентта, премьер-министрге кайрылган жерибиз калган жок. 7 апрелде жаракат алгандар биз көчөдө калганбыз. Эч ким бизди угуп да билип да койгусу келбейт. Алмазшар Семечке биз Атабектен катты колуна карматсак, силерге үйдү биз байланыш түгөнүп калды окшойт. Бирдеги түгөнүп калды окшойт, жооп берсеңиз. Бирок өзөгүн түшүндүңүз окшойт. Түшүндүм, бул кишиге кайрылуу боюнча көп иштегенбиз. Эми 7 апрель боюнча кимдерге үй берилет, так мыйзам чегинде атайын жоолор иштелип чыгылып, ошолордун негизинде ала турган кишилерге үйлөр берилген. Анан бул киши айткандай азыр мен каралбай калдым дегенге мен мындай макул болбойт элем. Себеби бул кишиге да өз убагында танып жатасыз. Мыйзамдарга ылайык жооптор, жардамдар көрсөтүлүп келатат. Ал нерсенин баардыгы мыйзамга ылайык болуш керек деп мына жогоруда сөзүмдө да айтпадым. Биз жарандардан келип түшкөн кайрылууну сөзсүз мыйзамга негиздеп, ошол негизде гана иш алып барабыз да. Айтыңызчы, ушул жерден ошол 7 апрель окуясына катышкандардын көп суроолору болуп, буга чейинки эфир жүрүшүндө дагы билдиришти эле. Мүмкүн ошол жардам алгандардын, жанагы баатыр болгондордун дагы алган социалдык колдоолордун баардыгын бир сыйра ревизиядан өткөрүү зарылчылыгы пайда болуп аткан жокпу азыр? Эми бул зарылчылык деле жокко, алардын ар кимиси өзүнүн маселеси боюнча кайрылат, жарандар бизге эми кайрылуу мыйзамдарга ылайык. Анткени ушул нааразычылыктар болуп экен да. Нааразычылыктар ооба. Бул нерсе ошо түшүнбөсчүлүктөн да болот. Кээ бир учурлар мен айтпадымбы? Кимдерге үй берилет, так даана жазылган. Ошол убакта баардыгын өздөрү түзгөн комиссия карап чыгып, анан үйлөр бөлүштүрүлгөн. Уланталык кийинки угарман. Аларга атайын өкмөт мыйзамдарга анан өкмөт бекиткен атайын өкмөттүн токтому бар. Ушунун негизинде бул кишилерге дагы атайын жардамдар каралып турат. Угаталы сизде? Саламатсызбы? Саламатчылык, өзүңүз тааныштырып койсоңуз, кайдан чалдыңыз? Мен Токмоктон чалып жатам. Азыр телевизорду көрүп туруп, тиги жолдошум Якутскеде иштейт. Өзүм Сопуева Чынарамын. Тиги Якутскиде, Россиянын Якутия шаарында иштейт да. Анан кийин 5 жылдан бери иштеп жүрүп, тиги Артем деген бригадири менен. Анан кийин ошол менен 5 жыл иштешип жүрүп, ошо 6-жылы ошо иштешкенде тиги ана мына деп коюп, жанагы 9 этажды алып, бул жолдошум болсо Кыргызстандан балдарды чакырткан да. Анан кийин ошентип ушу тиги былтыр иштешип, анан кийин ошойдон акчасын бербей койду. Бир 30-40 бала менен иштешкенде өзү чакыртып Кыргызстандан. Анан кийин ошентип, ана тягы тура эмес, биягы тура эмес деп ошентип акчасын бербей койду. Анан кийин жолдошум болсо суроо түшүнүктүү болду окшойт, Суроо түшүнүктүү болду. Жолдошуңуз ошол жакта болсо, азыр ошол жакынкы консулстволор бар. Ошол консулстволорго кайрылса болот. Ошол консулство аркылуу өзүнүн маселесин чечсе болот. Консулство ошол жергиликтүү тиешелүү ошол сиз айткан мекемелер менен иш жүргүзөт дагы. жооп беришет ал жерден. Биздин WhatsApp номерибиз аркылуу дагы келген суроолорго көңүл бөлөлүчү. Аягы 14-16 менен бүткөн абонент сурап атат. Биз ушул эле бөлүмгө мындан 2 жыл мурун кайрылганбыз. Бирок тиешелүү жоопту алганыбыз менен ал бизди ынандырганы жок. Кайра кайрылганыбызда да экинчи жооп болгон жок. Эмне кылышыбыз керек? Эми кайра жазалыкпы деп сураган. Маселе түшүнүктүү. Сизге 2 жолу жооп берилген болсо, анан мыйзамдарга ылайык, эгер сиз берилген жоопторго ынанбасаңыз, аны сот органдары аркылуу даттанууга укуктуусуз. Себеби караган орган дагы ошол жерде карап чыгып туруп, өздөрүнүн мойнуна алып, кол коюп сизге жоопту берип атпайбы?
Алар өзүнүн жообун туура деп атышат, мыйзамдагы негиздеп жооп бердик деп. Бирок сиз ошого ынанбасаңыз, мыйзамда дагы бир жолу каралган. Ошол жоопту сот аркылуу даттанууга болот. Кийинки эки угармандын суроосу окшош болуп атат. Алар мындай кайрылган экен: 1062 номериндеги жана 1310 номериндеги абоненттер сурайт. Биз жөнөткөн каттын бардыгы президенттин өзүнө жетеби же орто жолдон иргелип кетеби? Сөзсүз жетет. Ал жерде президент өзү айтып атпайбы? Бардык каттар менен мен таанышам деп. Биз ар бир катты келгенде окуп чыгып туруп, тийиштүүлүгү боюнча ошо бөлүмдөр аркылуу президентке жеткиребиз. Өзүбүз жеткиребиз кээ бир учурларда мындай келген маселенин маңызына карап. Демек, мисалы бир кварталда 3000ден ашуун кат түшсө, ошол каттын бардыгын президент өзү окуп чыгат деген. Жок, ар бирден окуп чыкпайт. Эми кээ бирлери боюнча мына кээ бир маселелер болуп калат. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары эле чече турган. Же болбосо ошол жердеги эле коомдоштук, аксакалдар уюмдары, жаштар уюмдары. Мына бизге кээде ушундай каттар келип калат. Мына коңшум үйүнө ит багып алып, ошол ити бизге тынчтык бербейт, уйку бербей атат деген каттар болот. Ушуга окшогон каттарды биз жөнүнө жалпырагынан киргизебиз президентке, ушундай мааниде мындай түштү деп. Ал эми мына коррупция боюнча соттордун иши көбүнчө мындай жазганда билинет да. Кайрылууда окуп чыкканда эксперттер ошол жерден карап чыгышат. Бул маселелер боюнча, ушул өңдүү маселелер боюнча сөзсүз президент өзү таанышып, өзү чечим кабыл алат. Демек, бир системалаштырылгандан кийин, талдоо, экспертиза жүргүзүлгөндөн кийин президентке жөнөтүлөт экен да каттар. Бизде бул каттарды караш боюнча атайын инструкциялар бар. Мына айтпадым, мыйзам бар. Биринчиси жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө жобо, экинчиси президенттин аппараты жөнүндөгү жобо, жана үчүнчүсү аппараттын, Кыргыз Республикасы президент аппараттын документтерин иштөөнүн регламенти деген бар. Бардык нерсе бизде сөзсүз мыйзамдарга ылайык ошол кабыл алынган инструкцияга жүргүзүлөт да. Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча бөлүмүнүн башчысы Саякбай Субанов студиянын мейманы. Сурооңузду 680606 телефон аркылуу бериңиз, бирок кыска ток этер жерин түшүндүрүүгө аракет кылсаңыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угатабыз, өзүңүздү тааныштырып өтүңүз эми алгач. Бул мен Талас шаарынан Бишекеев Талай. Тагайбаева 339-көчөнүн жашоочусумун. Өзүм Токойжекте жашаймын. Жылына суу алып кетет. Огородумду, үйүмдү суу каптайт, чоң суу, Талас дарыясы. Акаевдин убагынан бери эле кайрылып келатам. Жылына ал убакта Жамбыл деген МЧС начальниги бар болчу, ошол обещать этип, азыр чүй начальниги, чүй өрөнү. Ошодон бери келатам, жылына кайрылам. Былтыр да кайрылдым, калптады, быйыл болсо дагы барып кайрылып атам. Жыйынтык жок болуп атабы? Жыйынтык жок болуп аткан экен да, Жыйынтык жок, келет да айтат, вице-мэр айтат, тиягына жыгып койбойсузбу, биягына жыгып койбойсузбу, анан быйыл суу аз болот. Теге бул анан акча жок болуп атат дейт. Түшүнүктүү жооп берип койсоңуз. Акча которулсун, же болбосо Суроону жакшы неметпей калдым. Кандай суу каптап атат? Үйүн суу каптап, анан бул жергиликтүү бийлик, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен реалдуу жардам ала албай атам дейт. Канча жылдан бери айтылат, бирок аракет жок. Бул маселе боюнча эми мандайда суу каптаган көпчүлүк учурларда ушуга окшогон маселелер көп болот бизде. Ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги, анан жергиликтүү ушу мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен да көп иштейбиз да. Бул маселеде көпчүлүк учурларда ошол маани бербегенден болот да. Убагында ошо арыктардын казылбаганы. Ал маселе түшүнүктүү, эми бирок дагы эле реалдуу жардам ала албай атса, анда сиздердин бөлүмгө кайрылса болот экен да. Анан сиздердин бөлүм аркылуу мүмкүн ал ошол жергиликтүү бийликке кайрылуу жасайт чыгарсыздар. Ошол маселе боюнча өзү дагы айтып атпайбыз, тактап жүргүзүлгөн, ошону сууну буруп койбойсуз деп айтып атпайбы, мен ошол негизде сүйлөп атам да. Ошон үчүн бул маселени такташ керек да ал жерде. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кийлигиш зарылбы, жокпу, кандай суу каптап болот, ошону тактап турган маселеге карап жооп бериш керек эле да. Кайрылыш керекпи сиздерге эми? Кайрылса болот, кайрылса биз маселени ошол чогуу карап чыгып өзүнө жоопторду беребиз. Угатабыз, сизди. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, тааныштырып коюңуз.
Мен Абдыраманов Жолдошбек Дүйшөнбекович, Аламедин районунан чыгып атам. Шыл Аламедин. Менин доверенный лицом 23 марта моих интересах ушул заявление подал Сабыралиев Дүйшөнбек Орузбекович. Алло. Угатабыз, сиз сурооңузду айтыңыз. Ошондо биз кайрылдык эле заявление менен. Ошол заявлениеге эмгиче эч кандай реакция жок. Уже 1 ай болду, 1 айдан өттү. Маселесин айтсаңыз, эмне маселе эле? Маселе жалоб обращения незаконное отбирание имущества у человека с помощью мошенников. Жооп бере бериңиз. Эгер бизге кайрылуу жазган болсо, сөзсүз ага жооп берилиши керек. Азыр сиздин аты жөнүңүздү тактап алдык, айттыңыз, ишенимдүү адам аркылуу кайрылган экенсиз деп. Бул боюнча биз тактап туруп, телефонуңуз азыр жазылып калды окшойт, ошол жерден алып жоопту беребиз. Себеби келген кайрылуулардын баарына жооптор берилет. Жогорудагы айткандай, эгер ошо 14 жумуш күнүнүн ичинде берилет экен да, жумуш күнүнүн ичинде берилет. Ошол мурда жоопко же сизге жеткен эмес, же мындай ынанбай аткан болсо керек, азыркы айткан жараныбыз бул маселени такташ керек экен. Анан андай мүлк талаш маселеси эгерде өз ара келишүү жолу менен чечилбей турган болсо, бул сөзсүз сот органдары менен чечилиш керек. Ошол жагын да эске алыш керек да азыр. Угатабыз, сизди саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Айта бериңиз сурооңузду, өзүңүз таштырып койсоңуз. Угатабыз. Силердин президентский жана прием каттарды кабыл алганы менен неме карайт экенсиңер. Ошол каттар негизи эч кимге окулбай, түп-түз гана президенттин өзүнө жетиш керек деп ойлойм да мен. Бу жерде только адам президентке жазып аткандан кийин башка адамдар аны баарын иликтеп, анан кийин ээлеп, ичинен анан кийин муну бериш керек экен, муну бербеш керек экен деп бөлбөш керек го дейм да. Силердин организациянын ушул кереги барбы, кереги жокпу деген ой кетип атат да менде. Чоң рахмат. Эми кереги барбы, кереги жокпу, аны айтыш кыйын, себеби азыр кайрылып аткандан кийин сөзсүз кереги барбы деп ойлойм. Себеби ар кандай бийлик органы болгондон кийин ага жарандар сөзсүз кайрылышат. Бул буга чейин дагы болуп келген, будан кийин дагы болот. Ал эми президентке жетиш керек деген маселе боюнча азыр жогоруда эле айтып өттүм эле, кээ бир маселелер бар. Ошол жерден ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары же болбосо коомчулук өзү чечип кое турган маселелер да. Анын үстүнө андан сырткары мен президенттин аппарат жөнүндө жообун айтып өттүм. Ошол жоого ылайык президенттин ушул жарандар менен байланышын камсыз кыла турган бөлүм ушул болуп эсептелет. Ушул бөлүмдүн милдеттеринде так гана жазылган. Ал жерде айтылган ушу президенттин жарандарын кабыл алууларын жана президентке, президенттин аппаратына, анын жетекчилигине келип түшкөн жарандардан кайрылууларын кароону уюштурат. Аларга жооптордун берилишин өз убагында ушул милдеттер ушу биздин бөлүмгө жүктөлгөн. Ошол себептүү ошол жоого ылайык, мыйзамдарга ылайык бул бөлүм өзүнүн ишин жүргүзөт. Дагы угарма мындай суроо жөнөтүп атат. Массалык маалымат каражаттары аркылуу президентке жолдонгон ачык кайрылууларга кандай реакция кыласыздар дейт. Мыйзамга ылайык, мына жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө деген мыйзам бар. Ошол мыйзамга ылайык газета, журнал, массалык маалымат каражаттарына жарыяланган жарандардын кайрылуулары ошол жарыялаган редакция аркылуу белгиленген тартипте жөнөтсө, ошол учурларда гана каралат. Себеби жооптуу бир адам болуш керек да. Мына жогоруда айтып өткөн жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзамга ылайык ал жерде ушундай талаптар бар. Эгер ошол кайрылууда айтылган, жазылган нерселердин баары жалган болуп чыккан учурларда ошол кайрылуу боюнча жүргүзгөн текшерүү иштерине кеткен чыгымдардын баары сот аркылуу ошол жазган жаран же болбосо жактардан өндүрүп алууга жатат да. Ошол себептүү ошол мыйзамдарда дагы
бекеринен каралган эмес. Жаран өзүнүн кайрылуусун жөнөткөндө жашаган дарегин сөзсүз көргөзүш керек, фамилиясын, атын, колун коюшу керек жана жазган күнүн, датасын белгилеш керек. Бул милдеттүү шарттардын бири болуп эсептелет. Себеби ар бир кайрылуу башка бир жарандын беделине жана ар намысына доо кетирбеш керек да. Себеби жарандардын укуктары баарыныкы бирдей. Ошол себептен ушул талаптар коюлган жарандардын кайрылууларына. Негизи мына кече эле бир массалык маалымат каражатына Талас облусунун жашоочуларынын адис боюнча бир ачык кайрылуусу чыкты да. Демек буга сиздер ошол массалык маалымат каражаттары кайрылган учурда гана реакция кылат экенсиздер да. Мыйзамдарга ылайык белгиленген тартипте кайрылса ошол укуктарда. Кийинки угармас. Кээ бир учурларда ушундай маселелер болуп калат. Өткөндө бир айта кетейин, азыр ушул убакыт учурдан пайдаланып ушундай кайрылуу болду эле, силер деле билесиңер. Ошо эми азыр мыйзамдарга ылайык мен атын, жөнүн айтканга болбойт. Себеби ар бир жарандын конституциялык укугу, сыры мыйзамдарда да ошондой жазылуу сакталыш керек. Анын уруксатысыз айта албайбыз да. Ошо фамилиясын айтпай туруп эле айтайын. Ушул жаран кайрылды эле, ушундай болуп, мен үстүмөн ар кандай жалган жалалар менен ушундай акчаларды өндүрүп, мал мүлкүмү алып кетишти дегендей кылып жазып, ушундай чоң кайрылуу болгон. Ачыгынан ошол боюнча биз атай бир иликтеп көрөлү деп ошону тийиштүү уюмдарга тапшырма бердик эле. Ошолордон өтүнүп ушу карагылачы ушундай болуп атат. Текшерип келген учурда ал жаран өзү ал эмес ушу өзүнүн ата энесине билгизбей, ошо болгон мүлктөрүн баарын күрөөгө коюп, ошондой туура эмес иштерге барган болуп чыкты да. Жыйынтыгында өзү күнөөлүү болуп чыкты да. Бул ал редакция кайрылбаган учурда эле өз алдыңыздарча иликтөө баштаганда ушундай жыйынтыкка кабылган экен. Өтө ачуу жазган экен, ошол боюнча бир иликтөө иштерин жүргүзүп көрөлү деп жыйынтыгында кайра өзү күнөөлүү болуп чыгып, өзү азыр жоопко тартылып атат. Улантабыз. Кийинки угарман саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатчылык. Мен жаңы эле Таластан чалган. Айтыңыз. Бул киши туура эмес түшүнүп алды. Аярды кыргы эметип, жыганды буруп коюш керек депчи. Жыганды бурат дагы, анан кийин кайра жайында суу керек болгондо кайра буруп коюп атышат алар. На жактан эле. Дарыянын суусу, эмненин суусу? Дарыянын суусу. Дарыянын жээгинде үйүңүз? Дарыянын жээгинде. Анан Таластын Мясокомбинат жагына элдер сугарганга суу кетет, бөлүнүп. Ошол чоң арык дарыя. Ошого суу керек болгондо жайында булар кайра жыгып коет. Талас ооз, Талас району. Сиз азыр анан кайра суу каптай берет. Буну казыш керек. Каналды казыш керек. Телефонуңузду айтып кое аласызбы азыр? Телефонуңуз. Ушу телефон 0701 0701 мен жазып алайын. 04 25 01. 04 25 01. Жазды. Рахмат. Бизде студияда Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча бөлүмүнүн башчысы Саякбай Субанов бар. Ал эми Саякбай мырзанын жардамчылары азыр студиядан тышкары ушу ар бир келип түшкөн билдирүүлөрдү каттап жатат. Анан убагында буларга реакция болот болуш керек, э? Ооба. Улантабыз. Кийинки угарман, саламатсызбы? Алло. Жаңы чалдыңбы Кубанычбек мында? Сиздин баягы мен суроомдо туура эмес түшүнүп алдыңызбы же сиз мына именно президент менен эл президентке кат жазып аткандан кийин а жерде эл менен только президент болуш керек болуп дейм да. Ортодо эч ким болбош керек. Анан эми сиз азыр элдер кайрылып атса дагы күмөн саман анан кийин жергиликтүү органга баргыла деп сиздин жооп берген жакта президентке элдер айла жок жазып атат да. Аякта деле сиз ушундай жумуш алып баратасыз, значит ушул түз эфирде ушинтип сиз жооп берип атсаңыз. Түз өзүнө жеткирбейсиздерби деп атат да, ошону түшүндүрүп бериңиз. Азыр түшүндүрүп коеюн сизге. Бизде бөлүмдө мурда 9 адам иштечү эле. Ошол каттар боюнча жарандардын кайрылууларын иштөө. Азыр 3-өө кыскарып 4-өө калды эксперттер. Анан ар бир келип түшкөн, сиз башынан баштап укпай калдыңыз окшойт, кайрылуу окулуп чыгылат. Мына сизге мисал катары айтып коеюн. Ушундай учурлар болот. Бир кайрылуу 300-400 баракка чейин болгон кайрылуулар болот. Ошону ар бир сөзүн калтырбай эксперттер окуп чыгышы керек. Эми ойлоп көрүңүз, күнүнө бизге
100-150ден кат түшөт. Орточо алганда ошолордун бир бети 20дан 30дан баракка чейин да жеткендери болот. Баягындай 400 беттиктерди алганда. Ошону баарын окуп чыгып, анан талдап, ошого карап чечим чыгарышыбыз керек. Ошол себептүү аппарат жөнүндө жобо, бөлүм жөнүндөгү жоболор иштелип чыккан. Ошол жагын эске алып айтып атпайм. Анан президентке кире турган сөзсүз президент таанышат ал маселелер боюнча. Биз жыйынтыктар боюнча аппараттык чогулуштарда жумасына бир жолу айдын жыйынтыгы боюнча маалыматтар сөзсүз киргизилип турат жетекчиликке аппараттын. Ушундай каттар келди, мындай маселе болду, мындай каралып атат деген. Анан ал маселенин баарын окуп чыкса, президент башка иш кыла албайт. Убактысын баарын ошол нерселер алып коет. Айтып атам, 400 баракка чейин жазылып болот кээ бир каттар. Алардын ар бир сөзүн талдап окуп, ошол боюнча туура жыйынтык чыгарыш үчүн сөзсүз убакыт талап кылынат. Угатабыз, сизде саламатсызбы? Assalamu alaikum. Men Mahsun Talam. Alamedin rayonu. Менде мындай суроо бар. Мен мурундагы кайрылганымда президенттерге алар ошо жергиликтүү немелерге кайра ошо үмү берген, полномочия. Эмне маселе менен кайрылдыңыз эле? Жеке өзүм маселем боюнчачы. Президенттик аппараттын ушул каттар менен иштөө бөлүмүнө кайрылгансызды. Анан булар тигил эмеге жөнөтүп атса, баягы немелергечи, бөлүмдөргөчү ушул жумушту карагыла деп. Бирок алардан жыйынтык чыккан жок да, анан Барселонага эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек дейт. Жооп алдыңыз беле? Жооп алып башка бөлүмдөргө тапшырылган дейт, башка тиешелүү структураларгачы. Структураларга тапшырылса дагы сөзсүз жооп берилет. Ал жооптордун баары кайтып эле биз аркылуу сизге жөнөтүлөт. Ар бир келген кайрылууга сөзсүз жооп жөнөтүлөт да. Жооп жөнөтүлгөн дейт. Аларга ошол жумушту тапшырган, бирок алар аткарбай жатат дейт. Эми кайрадан силерге кайрылыш керек банда? Ошол сизге берген катта телефон номери бар да, аткаруучу эксперттин. Ошол номерге кайрылсаңыз эле сизге түшүндүрүп берет. Бирок сизге жооп барыш керек сөзсүз. Жообу жок калбайт ал. Уландабыз, студиянын номери 68-06-06. Кыргыз Республикасынын президенттик аппаратынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Саякбай Субанов жооп берип жатат. Азыр кезек угарман, сизде саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угатабыз, айтып бериңиз. Түз кайрылса болот, өзү карайтып атпайсыздар, бул жакшы. Анан азыр кадрлар бат эле алмашып атпайбы мындай? Жаңы президент келди, премьер келди. Бирок мындай учурда атайлап жогорку жактан команда албаса деле, региондордо ар жерде угабыз да. Ылдый жактагылар өзү билип, бул сен мунун адамсың, мен мунун адамсың деп жумуштан алып жадабаса жаап, эң баштыкка жол бергендер болот экен деп угап атабыз да. Аны билбейт дагы да өйдө жактагылар. Бул учурда кайда кайрылса, натыйжа берет дешет. Ушул учурда да кайрылса болобу? Жакшы туура иштеп аткан адамдарга тийишпесе, мыйзам ченемди шалп бараткандарга өлкөбүздө эмне туруктуулук өнүгүү болот беле деген суроодо. Чоң рахмат. Бул маселе боюнча ошол тармактык профсоюздарга кайрылсаңыздар болот биринчи. Эң негизгиси ошол жердеги иштеген мекемеде уюмда болсо ошол профсоюзга, кийинкиси ошо тармактык профсоюздарга, андан такыр болбосо ошол мекеменин жетекчилиги жогору турган жактарына, андан такыр болбосо органга кайрылып, прокуратура бул маселелерде сот органдарына да кайрылсаңыз болот. Саякбай мырза, мына ушул үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында түшкөн каттардын саны бир 40%дан ашуун болду деп атасыз да. Көптүк кылды да. Көптүк кылды. Жылга салыштырмалуу ошо 40%га көбөйдү. Эми ушул каттардын ичине президентке жеткени же тактап айтканда өз көзү менен таанышып тапшырма бергендердин арасында абдан бир резонанстуу иштер барбы экен? Резонанстуу деген эми түшүнүк мындай өзгөчө президент айтты да, коррупцияга каршы сөзсүз андай маселелер өзүм карап чыгам депчи. Андай маселелер болот, алардын баары каралып чыгып, тийиштүү ушу мамлекеттик органдар, көбүнчө укук органдары менен биргеликте карап чыгып, аларга жооптор берилип, кээ бирлери боюнча чечимдер кабыл алынып атат. Алардын кээ бирлери ушу укук органдары тергөө иштен жүргүзүп, сотко чейин жетип, соттун чечими менен
камакка алынгандары, кесилип кеткендери болуп атат, жыйынтыктары айта кетсем. Бирок алар жөнүндө мисалы массалык маалымат каражаттарына расмий билдирбейсиздерби? Мисалы бизге келген баланча кайрылуулардын негизинде ушул кылмыш иши козголду, ушундай реакция болду депчи, ошондо мындай элдин дагы үмүтү артат эле да, бийликке карай дегеним, мына биз жаздык эле, президент буга реакция кылып атат депчи. Мүмкүн ушул бир системаны жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча системанын өзүн өзгөртүү зарылчылыгы жаралып аткан жокпу? Эми ошондой зарылчылыктар да болуп калат, бирок ушул учурларда мына жарандардын кайрылууларын кароо тартуу жөнүндө атайын мыйзамда ушундай берене каралган. Жарандардын ушул өзүнө жеке турмушуна байланышкан сырлар ачык айтылбаш керек, себеби ал кишилердин жок, ал сыр жөнүндө эмес, башка кээ бир убактарда ошондой каттар болуп калат, мындай ачуу өзүнө гана тиешелүү маселелер да болуп калат да. Ошол себептүү мыйзам бизге жол бербейт. Бирок жалпыланган маалыматтарды биз берип турабыз, газета, журналдарга, массалык маалымат каражаттарына, интернетте дагы ушул кварталдын жыйынтыктары менен, айдын жыйынтыктары менен кээде ушундай маселелердин каралышын азыр сиз айткандай бул маселе боюнча дагы каралып атат. Президент аппаратында ошо маалыматтык саясат бөлүмү тарабынан. Ошондой эле коопсуздук кеңешинде дагы жыйындын чечими менен чечим кабыл алынган. Ошол чечим менен тааныссаңыздар, айрыкча ушул укук органдарына, сот органдарына ушул маселеде кеңирээк конференцияларды өткөрүп туруу, анан ошо каралган иштердин жыйынтыгы боюнча пресс катчылыгы тарабынан, ошолордун ар бир органдар, пресс службалар тарабынан сиз айткандай ошол кароонун жыйынтыгы боюнча тыкыр маалыматтарды ушу берип туруу боюнча милдеттер коюлду. Угат ага, сизди саламатсызбы? Алло. Кулак сизде, өзүңүз таанышып койсоңуз. Саламатсызбы. Нарындан чалып эле өмүр али Смиргек. Таркулов. Жана банктар тууралуу сурасак дедик эле. Айтыңыз, сурооңуз. Жана жеңилдетилген кредиттер тууралуу. Буларды жана карапайым эл албай эле, кыйкан албай эле, мурда алып жүргөн жанагы бат ала калышат да, мурда алып жүргөндөр эбак эле бутуттарына туруп алган, мындайча айтканда манаттар ала калат жана шапкасындар. Ушуну мамлекет көзөмөлдөйбү же көзөмөл? Анткени эл жашоосун оңдош керек да, карапайым элчи, кыйкан. Ошолорго жетпей калат да ошо кредиттерчи. Мурда алып жүргөндөр алып талап кетет, миллиондоп үстүн бере коюп шапкасын. Ушуну кандай көзөмөлдөсө болот мамлекет тарабынан? Ушу президентке жетпей атып ушуну жооп берип койсоңуз тагыраак. Рахмат. Бул маселе боюнча айрыкча сиздин сөзүңүз азыр ушу айыл чарба тармагында берилүүчү кредиттер жөнүндө болуп атат. Бул 3-4 банк аркылуу ишке ашырылып атат. Азыр дагы кийинки этабы башталды. Айыл чарбасын кредиттөө боюнча атайын проект бар. Жылына ошол проект аркылуу кредиттөө жүргүзүлөт. Негизгиси ушул чоң банктардын бири Айыл банкы, жана башка ошол банктар бар, РСК банктар, ошолор аркылуу кредиттөө жүргүзүлөт. Бирок ошол кредиттеалардын алдында кредит алууну каалаган жарандар, тараптар сөзсүз ошол банкка барып кезекке туруш керек. Ошол жерден кайсы максатта кредит алып атат, мал чарбачылыгын өнүктүрүүбү, же өсүмдүк өстүрүүчүлүкпү, же кайра иштетүүбү. Азыр кайра иштетүүгө өтө жеңил шарттар коюлуп атат. Бирок ошол жерде кезекке туруп коюшуңуз керек. Ошол жерде кезектин номерлери бар. Ошол кезекке карап, анан банктар ошо кредиттөө жагын карайт. Угатабыз сизди, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Мен Нарындан чалып аттым эле, атым Жаңыл. Мен мындай суроо берейин дедим эле да. Могу Кыргызстанда өз жери үчүн эмгектенип, советтер учурундачы ветеран труда деген ордендерди алгандар бар да. Ушу эгемендүүлүктү алгандан кийин эле ушулар унутулуп калды, жеңилдиктер жок болуп калды. Ушуга кандай эмнеге мындай орустар менен кошо кеткен жок да, ушу Кыргызстанда эле эмгектенип ошону алган, ошол бойдон эле калды да, эгемендүүлүктү алгандан кийин. Эмгек каарман деген медалдын ээлери туура жөнүндө сөз болуп атат. Бул маселелер да бир нече жолу көтөрүлүп келген. Ага эч кандай жеңилдиктер мурда деле болгон эмес. Жеңилдиктердин түрлөрү мына атайын мыйзамдарда, өкмөттөрдүн токтомдору менен бекитилген жоболордо баардык шарттар каралган. Сиз ушул маселе боюнча жакын турган ошол социалдык
коргоо министрлигинин райондук бөлүмдөрү бар, башкармалыктар, райондук башкарма. Ошол жерге барып мындай тактап алсаңыз болот, кимдерге кандай жеңилдиктер каралган. Анан бул маселе боюнча дагы ошол аты аталган эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан дагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү аракеттери болгон. Бирси дагы каралып, ошол маселелерди дагы эми мына өзүңүздөр билесиздер, объективдүү себептерге ылайык бюджеттин, мамлекеттик бюджеттин тартыштыгына, ошол жакта каражаттардын аздыгына, анан мындан башка дагы маселелер көтөрүлүп атат. Мына азыр майып балдарды караган ата-энелерге акча төлөп берүү маселеси, жөлөк пулдарды жогорулатуу деген ушул маселелер чечилсе, кезеги менен ал маселе дагы каралып, ошол 1-2 жолу долбоорлор даярдалган. Кудай буйрса алар дагы өтүп кетсе, ошол азыркы сиз айткан маселе дагы оң жагына чечилип калышы мүмкүн. Сайыкбай мырза, бул жердеги дагы WhatsApp аркылуу келген суроолордун негизги көпчүлүгү ушул президентке жеке кабыл алуусуна кантип жазыла алабыз? Анан жеке өзүнүн кабыл алуусундагы дагы бир өзгөчө талаптар барбы деп кайрылышкан экен. Жеке кабыл алууга келсеңер болот. Мына коомдук кабылдамалар бар эки. Ошол жерге келип жазылсаңар болот. Анан биринчиден маселелер каралып чыгып, ошол маселелерге тийиштүүлүгү боюнча бөлүмдөрдүн жетекчилери кабыл алат. Азыр ошо президенттин тапшырмасы бар. Үзгүлтүксүз күнүгө келсеңер, күнүгө кабыл алынат. Президент аппаратынын жетекчилиги кабыл алат. Анан ошол көтөргөн маселеңиз президенттин өзүнө ыйгарым укугуна тиешелүү болсо, ал да ошол каралып чыккандан кийин ал кишиге сунуш берилип, ошол киши да кабыл алышы мүмкүн. Эң негизгиси багы маселенин олуттуулугуна жараша гана кабыл алат экен да. Угат абы, сизде саламатсызбы? Саламатсыңар. Кулак сизде. Тааныштырып коюңуз өзүңүздү. Мен Туңгуштан Айсулуу деген жана инвалидтер, азиздер жана дөйлөйлөр коомунан. Мен эме суроо берейин дедим эле, мен дагы жанагы 15-жылдан бери үй тууралуу биз туура эмес берилген үчүн жүгүрүп жүрөбүз. Анан ошо президентке эметелдеди эле 15-жылдан бери жүгүрүп жүрүп эчтеке добивать эте албай атабыз. Анан ошо президенттин өзүнө кирсекпи дедик эле, ошону кантип кайсы жолдору менен эметет? Каяка жазылат? Кирсе болобу? Бир 5-6 киши кирели дедик элек. Азыр айтып өтпөдүм, коомдук кабылдама бар. Ошол жерге келип жазылсаңар, ошол маселелер тиешелүүлүгүнө жараша бөлүм башчылары чыгып кабыл алып, ошол жерден карайт сиздердин маселеңиздерди. Эгерде бөлүм башчы президенттин аппарат жетекчиси чече албай калса, анда анан гана президент кабыл алат экен да. Улантабыз, студия номери 68-06-06, угарман байланышта. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Айта бериңиз сурооңузду. Жаңы эле байке айтып атпайбы? Ар бир жазылган неме кат жоопсуз калбайт, баардыгы жетет депчи. Мен мындан 1,5-2 жыл мурун кат жазгам өзүмдүн жеке немелерим боюнча, жумуштарым боюнча. Анан полный комплект документтерди кошуп салгам, анан жообу болгон жок да. Анан такыр келген жок. Президенттин аппаратынан мында бир эже чалган. Анан адресин тактап сурап эле, анан коюп койгон. Мен ошондо номерин да сохранить этип калбаптым. Анан кийин ошо бойдон жок болушту, эчтеке кылган жок. Фамилияңызды айтсаңыз? Койчубек уулу Ринат, Бишкектен. Эмне маселе боюнча эле? Жумуш боюнча чалгам. Кат жазгам. Катуураак сүйлөңүзчү. Жумуш боюнча кат жазгам. Жумуш? Жумушка кабыл алуу же кандай? Ооба, жумуш сурап да, ошо президенттин аппаратында иштегенге өзүмдүн желаниям бар депчи. Жумуш боюнча кабыл алуу сурансаңыз, анда сизге телефон аркылуу сөз түшүндүрмө берилген. Ошол жерде атайын жооболор бар кабыл алуу боюнча, кандай шарттарда андай жоопсуз калбайт. Мисалы сизге да ошо телефон менен чалган киши адресиңизди гана сурабай, ошол түшүндүрмөлөрдү берген болушу керек. Дагы кийинки угарман сурап атат, президенттин атына кат жөнөтүш үчүн кайсы дарекке жазабыз жана аны почта аркылуу жөнөтсөк болобу же өзүбүз жеткиришибиз зарылбы деп сураган. Жакшы суроо. Мен сөздүн башында дагы айтып өттүм эле, кайсыл жолдор менен президентке кайрылууга болот деп. Биринчи почта аркылуу жөнөтсөңөр болот. Ошо жашаган жериңерден эле конвертке салып, Бишкек шаары Чүй проспектиси 205
Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков же болбосо Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратына деп. Эгер кызмат адамдарынын өздөрүнө боло турган болсо, ар бир бөлүм башчысынын же кызмат адамынын атын, фамилиясын көргөзүп жазсаңар келип түшөт. Ошондой эле эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, электрондук каражаттар аркылуу Президент Кейджи деген сайт бар. Ошол жерге кирип ассаңыз, жарандардын кайрылуулары деген бөлүкчө бар. Ошол бөлүкчөгө кирсеңиз, биринчи ошол кантип кандай кайрылса болот, ошол эскертме бар, ошону окуп чыгып, анан ошол жердеги талаптардын баарын аткарып туруп, толтуруп жөнөтсөңөр болот. Ал да бизге келип түшөт. Ушу жазуу жүзүндө кайрылуудай эле каралат. Негизи катты салып коюп почтага, анан кийин ал жеттиби, жетпедиби деп күмөн санап отургандар да болот да. Жок, андайлар болбойт. Поштага салгандан сөзсүз келет, себеби ар жерден ал жерде катталып, акыркы адресатка жеткирилет. Президент Кейджи деген сайттыкы деле ошондой келип түшөт. Андан сырткары, эгер сиз ушу Бишкекте жашаган болсоңуз, ошол өкмөт үйүнүн жогорку кеңештин эки тарабында ящиктер бар атайы. Ошол жерге келип салып койсоңуз да болот. Андан сырткары кабылдамаларды айттык, эки коомдук кабылдама Бишкек жана Ош шаарындагы. Ошол жерлерге келсеңер да, ошол жерде атайын эксперттер, адистер отурат. Ошол алар да кабыл алып, сизге ушул канчанчы номерде катталгандыгы боюнча кагаздарды берет. Мындан сырткары ишеним телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Биздин телефондор бар баары. Телефон номерлерди айта кетели дароо эле. 62 23 78, 62 21 31. Ошол номерлерге кайрылсаңыздар, ошол кандай тартипте кайсы жактарга кайрылсаңыздар болот. Кийинки угарман саламатсызбы? Алло. Угатабыз, айта бериңиз. Саламатсыз. Сен эле кредит жөнүндө суроо бербедик. Ошол канаттабай калдык. Ал очередке туруп, мындайча айтканда, карапайым жарандар ала албай калып атат. Очередти жылып кетип, анан мурда алып жүргөн баймановтар алып атат, шапкесин берип. Ошону көзөмөлдөсө болобу деген суроо берилип атпайбы бу жерде? Сөзсүз болот. Эгер ошон үчүн фактыны келтирсеңиз, мына менин алдымда Ташматов 13-чү болуп турду эле, мен 5-чи элем, мен мага бербей 13-чү Ташматовго берип иди деген фактыларды мен көргөзүп жазсаңыз, сөзсүз ал нерсе каралат. Анан жалпылап мындай ушундай болуп атат деп, мындай факты жок болсо, ал нерсе каралыш кыйын болуп калат да, ошону түшүндүрүп атам. Алыскы Орусиядамын деп жөнөткөн экен, коррупция боюнча маселени козгоп сиздерге кат жолдодум эле, 4-5 күн болуп калды. Жеткен жетпегенин кантип билсем болот, канча күндөн кийин сиздерге телефон чалайын дейт. Кайсы каражаттар аркылуу жөнөткөн экен жазбаппы, конвертке салыппы же электрондук каражатпы? Конверт окшойт да. Конверт менен келсе сөзсүз кишиге өзүнө билдирилет катталгандан кийин. Алдын ала чалып тынчсыздануунун кажети жок экен да. Ооба. Чоң рахмат. Анда биз угармандардын эсине салып өтөлүк. Жогорудагы айтылган 2 номер аркылуу 62 23 78 номер аркылуу ошол ишеним телефонуна чалып бардык өтүнмөлөрдү, билдирүүлөрдү калтырсаңыздар болот. Ал эми суроолорго Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө боюнча бөлүмүнүн башчысы Саякбай Субанов жооп берди. Демек, келип түшкөн кат 14 жумушчу күндүн ичинде сөзсүз түрдө жообу берилет экен. Эгер кошумча талдоо, тергөө иштерин, иликтөө иштерин жүргүзүү талап кылынса, ал 30 күнгө чейин узартылат. Рахмат. Программабызды жыйынтыктайбыз. Алдыда болсо жаңылыктар топтому бар. Сиз угуп жаткан Марал радиосу.